коопсуздук маселеси бар. Биз тартипке Египеттин ички мыйзамын сыйлайбыз. Тартипке баш ийебиз, анткени конок койдон жогуш. Сырттан келген коноктор сыйланыш керек, конокто өзүнүн адебин билиш керек да. Бул ошо биздин Аластар университети. Анын ичинде бир канча факультеттер бар. Мынакей биздики шарият факультети мо иш жагына киргенде 2016-жылы бүтүп чыктык. Ошондо биз 2016 бүтүп чыксак 2012 тапшырдык деген сөз. 4 жыл бакалаврда окудук. Эң жакшы баа менен бүттүк, Аллага шүгүр. Кыргыздар жакшы окуп атат. Шарият факультети, усулуддин факультети, философия, акыйда окулуна, тил факультеттери бар. Мына ушул жерлер буюрса. Бактыяр бейдин кийинки келишине уруксат алып, атайын бул жердин ошо улуттук коопсуздугунан уруксат алып, анан ичине кирип тартканга уруксат берилет буюрса. Эми ичи бул жерлер өтө керемет жер да. Азыр көзүмөн жаш кылгырайын деп араң кармап атам. 2012-ден 2016-га чейин бир да жыл угулабастан ошол студенттер менен, достор менен жакшы бир күндөр өттү. Биз экзаменге келген учурда эсимде ал эле. Анда бир кызым бар эле, Ханифа. Келинчегим мен экзаменге чыккандан баштап жубайым, колуктум. Экзаменден кайтып барганга чейин 2 рекет намазды токтобой дуба кылып отурар эле, ушу жакшы экзамен тапшырып келсе экен деп. Анан бул жерде экзамендер өтө жеңил эмес. Оор, арап эместер четтен келди деген жеңилдик каралбайт. Ким ошол деңгээлге туура келип окуп тапшыра алса тапшырды. Болбосо сабактар оор. Анан шарият илимдери өзгөчө тактыкты дин илимдери. Талап кылган себептен көбүнчө 80-85% жаттоого мындай бир басым коюлат. Мисалы 12 сабактан экзамен тапшыра турган болсок, орто эсеп менен ар бир китептин беттери бир 200-дөн 300-400ге чейин барып калат. Кээ бир сабактар 500ге чейин барат. Анан ошон ичине мукаррардай тандалганы берилет, бирок биз колдон келишинче көбүн окуйт элек бардыгын. Анан ошондой сабактарды көбүнесе жаттап, анан ошону жыйынтыктап кыска нуска жазып экзаменде, сынакта. Андан сырткары сырткы окуган маалыматтарды кошумча жазмайынча бул жерде чоң очко ала албайсыз. Бул жерде жазуу, каллиграфия, колдун сулуулугу, жазганда араб тили эрежелеринде мындай. Бизде делар суроо жоопто суроо узатат. Баяндоч каякта экени билинбей, шарттуу белгилер, үтүр точкалар коюлбай кыйналып калып атпайбызбы окуганда? Бул жерде да ошону карайт. Анан суралган жоопко өтө ашыкча эмес, өтө кыска эмес, так жооп бериш керек болот.